условия менен башында келет права паспорт менен келет. Права паспорт. Права паспорт болду. Права паспорт. Анан доход махот керек эмес. Доход махот керек эмес. Права паспорт, анан 30 000 сом депозит. Депозит. Ал депозит эмнеге кетилет? Депозит. Так, Geely M-Grant жылы канча дедиң? 2021. 2021. Средний комплектация. Средний комплектация экен. А заряд канчага жетет дедиң азыр? Азыр автономка менен 230-240 айдашыңа жараша. 230-240 азыркы убакта, короче, Айдашыңа жараша да. Мен мисалы спорт режимде кээде күйгүзөм да, ошол менен 240 болот да. Чисто экономдон десем 250 смело ойнойм. Азыр салонду бир көрсөтүп коелу. Жамаат, эгерде силер өзүңөргө ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен силерге эксперт паркты сунуштайм. Бул парк көп жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясы суткасына 55 эле сом төлөп коюп, каалаган количестводо, каалаган суммага заказ кылсаңар болот. Бул туруктуу иштегендерге өтө сонун. Кийинки варианттары подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге жакшы болот. Пайдалуу. Бул ар бир заказдан 4 сомдон же ар бир заказдан 2%. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточный акчаңарды каалаган банкка, каалаган убакта чыгарып алсаңыздар болот. Анан силер регистрация кылып, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге балансыңарга 100 сом салып берет. Анан эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар, досуңду чакыр деген. Досуңду чакырасың, досуң сенин атыңдан келген болсо, сага 1000 сом салып берет. Ошондуктан эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешеңерди көтөргүлө. Байланышуу жолдорун экранга калтырып коем жана описанияда дагы ссылкалар бар. Так, анан салон мындай, электропакет. Сиденьялар мындай, вроде кенен экен, нормальный. Кенен эле экен да. Сороковканын салону десек түшүнөт го дейм элдер, размеричи. Камри сороковканын ичи да. Анан бул жакта так, нелер болуп калат? Не функциялар бар бул жакта? Функция деле жок, кадимки эле печка, кадимки эле магнитола. Мо электроручник экен, Электроручник, антизанос, электроручник, экоспорт, антиторможение. Мисалы эмеде, могу аз лоуда турат. Лоу деген бул жардам жок, эчтеке эмес деген. Нормалга койсоң, кичине газды кое бергенде жардам берип турат, торможение. Мисалы гололед, самолетто. Мындай хайцка койсоң, спусктан нормальный жардам берет да, өзү сен тормозду баспай эле кете бересиң. Баспай эле өзү эле. Мисалы тоошунан түшүп баратканда, мисалы тормозду баспай эле кете бересиң да. Анан тиягында эмнелер бар моягында да? Аякта эчтеке деле жок. Аяк трип дейт деги. Ал эме жөн эле жана кадимки эле сброс тахометра, открытие багажника. Несі бар эле дагы. И астында нар жакта открытие замка зарядки и открытие капота да. Трип деген деги сброско окшоп. Сброс эме. Пробекте? Пробектин сбросу жана күнүгө айдаганчы. Кнопка менен баларым бар, багажда ачканда эле. Тиги электрорегулировка зеркал экен, наркада зеркал. Жанагысы мондай көрүнөт экен. Так. Спидометр мондай. Старт-стоп кнопка менен. Кнопка менен бе? Кнопка менен ключ мондай. Чип. Чип эле, эчтекеси. Чиповый ключ просто болду. Батарейка атышабы буга? Батарейка атышат, чиповый ключ, мына кнопкалар менен полный. Биякта да темири бар болчу, азыр жок экен. Ама мафонда Bluetooth бар экен же, жок экен мында? Жок, Bluetooth жок буларда. Модулятор коюш керек экен да? Мен модулятор менен жүрөм, модулятор мо жеринде. Модуляторду кандай? Мо ичинде. Прикурительге шакырып койсо болот экен, Прикуритель ушерде, мына модулятор ушерде турат. Менде, кстати, жанагы бар, ошону тестировать этип көрүшүбүз керек экен. Мо жерде бар экен, USB менен AUX. Эмнесин? Менде мондай бар да, модулятор баягы мо кээ-бирки жерлерде аралашып кетип атпайбы жана? Көрөбүз азыр. Менде бар да, могу AUX-ка саясың, короче. Бул жагы USB-ге сайып коесуң, өзүнүн родной Bluetooth-ундай тунук чыгат, короче. Байкаштырып көрөлү. Байкаштырып көрүшүбүз керек. Байкаштырып көрсөк болот. Анан мояктан бул кадимки коробка прямой. Мут деген ушак радионук ушакта экен, мут, бул мод кадимки эле, переключение. Тректин переключениясы. Громкость, жана тректин переключениясы. Бул мафондун жана кадимки эле кнопкалары, бул печкасы кондиционер менен.
Анан бунун Бул жанагысы коробка, канча болот прямой экен? коробка. Бек болсун жана. Комплектациясы канча түрү болот экен бул машинанын? Комплектациянын 3 түрү болот экен. Максималкасы негизи бензиновый болот экен. Үстүндө панорамный крыша. Үстүндө азыр панорамный крыша жок, панорамный крыша болот экен. Бамперлери кичине кооздураак, башкача. Имо сиденьялары удобныйраак, анан подогревтери бар. Сиденьеде Чисто подогрев ошол бар. эле, чисто подогрев эмелери эле бар. Анан могу рулю мультируль болот экен да. Мультируль. Бул азыр мультируль жок. Мультируль болсо мыякта кнопкалар, ушул местада. Ушу эки местада, Эки канекей эле местада. жана Kia K5 эмелер дейин эле да. Сен айдап жүрбөйсүң жагы. Могу сен айдап жүрбөйсүң, K5 дей эле. Ошонун местасы экен да. Ошо местасы да. Негизи алмаштырсам болот да. Мону мультируль кошупчу. Монун азыр бияка Android койсо болот. Атайын даяр жерлери бар экен, разъемдору биз койдурдук бир машинагачы. Ошону мага берет жакында. Мен ошону айдайм, буну водительге берем выкупка. Мояка Android коюлган уже. Android койсо кандай болуп калат бул? Жок. Монда общий чөп, моерге чейин. Жок, моер полный жабылып, полный общий чөт. Моеринде жөн эле заглушкалар болот, типа заглушка сыяктуу. Монитор моерден бияка чейин турат. Где-то моерде болот. Моерден аягы моерде болот. Полный монитор жабат. Өзүнүн месталары бар экен да даяр, Өзүнүн даяр месталары бар экен, биз ичин ачтык да. Бир машинаны койдук, ошол машина мага түшөт азыр. Потому что ал водительге биз Toyota Levin'ди тандады, ошол жаңы привоздон Levin берген таксага. Буну мен өзүнүн эсине кайра тапшырам да, любой ким сураса, мисалы сенден. Мен нормальный сүйлөшүп берем, жакшы сүйлөйм. Мен паркымда иштейт, башка паркта иштесе иштей берет. Мен паркыма кошулса 1,5% комиссия. Еще бул машина выкупать этет. Ошон подробно сүйлөшпөйлүбү, кандай дейсиң машинада отуруп экен? Смело. Смело. Кел, могу жаныма эле отурбайсың бе? Отурдук, анан бизге аябай кызык болуп атат да, магачы особенно силерге деле кызык болот деп ойлойм. Азыр Бекболсун брат, өзүң айтып койсоң подробно элдерге тааныштырып өзүң. Урматтуу Баястан досумдун подписчиктери, ассаламу алейкум. Менин атым Бекболсун. Кичинекей Кант шаарынын тургуну болом. Азыр на данный момент башталышуу начинающий таксоблогер деп койсом болот. Негизи Яндекс Таксиде уже иштегениме 5 жылдан ашты. Почти 6 жылга жакындап калды, опытный таксистмин. Сен деле карышкыр турат. Жестко эле окуп аткан дейм. Негизи биринчи таксовканы мурунку эле жана биздин эле местный таксилерден баштагам. Эми аттарын айтпай эле коелу. Анан Яндекс бизге келди. Барыбыз эле Яндекске өтүп кеттик дегендейчи. Москвага барып, Москвага иштедим. Грузовой тарифин көрдүм, бизнес тарифин көрдүм. Урулуп берилип, анан үй бүлөлүк эмелер менен кайра бияка келип калдым да. Бияка келип, анан бияктан азыр улантып, анан чотто мындай баарын байкап эле, мындай жана сен билесиң болуш керек, жана биздин Максат Байкебизди, таксоблогер. Ошо Максат Байкени көрүп эле, мен да блогер болуп көрсөмбү деп эле анан баштап койдук да. Сен каналыңда отметка кылып коем бул жактан. Ким катталгысы келсе, катталсаңыздар болот. Мен такси жөнүндө мындай бирок мен башка блогерлерден опытный эмесмин, бирок өзүмдүн мындай мнениямды айтып, башкача кылып тартам да. Шортс. Өзүңдүн форматың бар. Шортс видео. Мындай өзүнүн форматым бар, ошо легкий мындай баарына түшүнүктүү болгон форматтарды тартам да. Машинаны айтып кетсек, жана обзордо сен көрсөтөсүң болуш керек. Көрсөттүм. Выкупка алынган Cherry, Geely машинасы, Geely M Grand электрический версиясы. 2021 электрический версиясы. Бунун башка версиялары да барбы? Бензиновый версиясы бар, 1.6 объем менен. Булар эки версияда. Интернеттен баары эле караса болот. Geely M Grand Pro деген да бар. Geely M Grand Pro'су бул как раз ошо бензиновый да. Жөн эле Geely M Grand деген бар. Ал деле бензиновый, ал по-моему 1.5 болуш керек даже. Ал самый жана низкий комплектациясы да, вообще самый простой. Geely M Grand EV, это вот азыр биз отурган машина, чистый электрический версиясы. Меники буларда бөлүнөт. 400дүкү бар, 400 километр, 450 бар и 500дүкү бар. Биз азыр максималкасында отурабыз, 500дүкүндө. Ал 500 кандай запас хода болуп? Заявленный запас хода компания менен, бирок 500 километр жүрбөйт. По факту азыр сен канча дедиң жана? По факту азыр кышында спорт режимди күйүспөгөндө 250 да.
250. Автономка менен спорт режимди күйүспөгөндө. Но өзүнүн печкасы менен да машиналар бар мен алган жерде, мисалычы. Алар 190-200 жүрөттү да, 200 смело жүрөттү да. Бирок Өзүнүн печкасы нормальный, бир сменага жетет да. Бир сменага. Тем более комфорт плюс да. Тем более комфорт плюс өзүнүн бир сменасына жетет и в принципе. Тем более булар, когда мен эмнени байкадым, автономка койгондо зарядкага турганда кичине кечирээк толуп калат экен. Өзүнүн печкасы турганда почему-то батыраак толуп атат. Мисалы баягыда мен эң биринчи машинасын алганда, эң биринчи машина так тест-драйв катары бир күн жүргөндө, бир машинасын айдаганда ушул эле зарядкадан биз турган 45 мүнөттө 25%тен 100%ка чейин зарядтап койду да. 45 мүнөттө. Бул нормальный да. 45 мүнөт. Андай бирок жылуураак погода болчу да. Азыр погода мындай суураак болуп, азыр эми бизде Кыргызстанда белгисиз да. Азыр минуска деле кетип калат, анан кичине плюс деле болуп калат, бирок биз үчүн, биздин Кыргызстан үчүн плюс 3 деле мисалы суук да. Ооба. Анан ошолго биз горный странабыз да. Горный тоолуу мамлекет болгон үчүн биздики суук болуп калып, анан ушу электромобилдер чыдабай, анан кеч зарядтап коет да. Мисалы меники азыр көрсөк, мисалы меники көрсөк, мына 1 саат 20 мүнөттө 20%тен 93%ке чейин зарядтады. 1 саат 20 мүнөттө. Уже считай почти до конца эле деп кой. Ошондо азыр дагы бир 15 мүнөттө уже до конца толтуруп коет да. 20 мүнөттө көп болсо. Ошондо 1 саат 40 мүнөт, грубо айтканда 1,5 саат да. 1,5 саат полный заряд. 1,5 саат полный заряд. Эми сен до конца нолго чүрбөйсүң да баары. Кээде 30% менен келесиң, 30% менен келгенде мындан да батыраак толот. Ошондо бир 1 саатта толот дегендейчи. Кээде 40% менен келесиң, 40% менен келгенде вообще бир 40 мүнөттө толот дегендейчи. Сен ар кандай да. Мисалы мен 20%ке чейин түшүрөм. Постоянно 20-25ке чейин, иногда 30ка чейин жүрөм. Меники ошо 1 саат, 1,5 саатта толот да. Нормальный да. В принципе, потому что Яндекс компаниянын өзүнүн эле жана правилалары бар да, стандарттары, тарифтеринчи. Бул мисалы комфорт плюска кирет. Ошол плюска кирген таң калыштуу болуп атат мага. Жанагылар комфорт плюстан чыгып кетти, E2-алар, E2-алар. Бирок E2-нын салону кичине керек болот атпайбы? Мындан да кичине керек. E2-нын салону, биз барыбыз эле билген, жана Honda Jazz, Honda Fit'тин салону да. Размеричи. А бул Toyota Corolla, Toyota Camry'нин салону болот. А ходовкасы кандай экен мында айдаганда? Жаман жолдо. Точно Toyota Camry 40-ка. Жумшакпы? Жумшак жүрөбү кадимгидей. Азыр эми вдруг интервьюдан тест-драйв бүтүп калса, кичине өзүбүз тест-драйв кылып көрөбүз, конечно. Тест-драйв кылып байкашып. Кичине айланып, бирок мындай сөз менен ишенсе элдер, сен дагы элдер ишенсе, Camry 40-ка. Анткени менде өзүмдө 45-чи Camry бар. Ал өзүм машинам да. Азыр сатып атам. Өзүм машинам 45-чи Camry, 2.5 объемдогу, жана жаңырагы 2009. Ошол менен мен салыштырганда экөө бирдей да. Жүргөнү, мягкий. Бирок муну тартышы жакшыраак, потому что бул электромобиль баары. Старттан особенно. Баяда мисалы бир жаш бала чисто для прикола кичине газды тейип койдум эле канттан. 2 литровый BMW 39-ту ишенеби элдери, ишенбейби 34 беле 39 беле басып койдум. Спорт режим күйүп туруп элечи. Как раз зарядым 90% эле. Спорт режимди күйүп туруп, антизаносду өчүрүп туруп, газды тептим эле, артына калып калды да. Может, водитель неопытный, бирок 2 литровый BMW болчу да. Либо 39, либо 34, азыр эсимде жок. Мун как раз машинаны жаңы алгам да. Как раз жаңы алып, үйгө айдап келип, ата-энем майлап, анан өзүм да бир айлам көрөйүнчү, канттан өзүм шаарман деп, кичине айланып жүрүп атып, анан кармап калган да светофордон. Анан жаш да алчы, жашыраак да. Бизге караганда жашыраак, анан давай братан көрөлү деп атпайбы, анан бизде как раз түз жолдор бар, бир көрдүк да. Мен басып койдум да. Артыман где-то бир 5 мүнөттө эле келди бирок. Бат эле келди артымачы. Артыма келип туруп эле эмнеге дейт? Досум электромобиль да десем, болду деп кетип калды да. Бирок конечно, кээде может мен деле элдер басып коет. Мисалы BMW-н деле жаңылары бар да. А бул сонун электромобиль, условиясы да жакты. Условиясы Кыргыз Автомол деген компания.
условия кандай условия менен берилип атат? Кандай дедиң? Башынан полностью. условия менен башында келет права паспорт менен келет. Права паспорт. Права паспорт болду. Права паспорт анан официальный. доход махот керек эмес. Доход махот керек эмес. Права паспорт анан 30 000 сом депозит. Депозит. Ал депозит эмнеге кетилет? Депозит баары бир любой жерде депозит берилет. Машина рассрочка берип аткан туурабы? Без банка тем более. Анан ал ошол акчага каска жасап берет. Тем более 20 азыр мисалы 19дан 21ге чейин машиналар бар да буларда. 19-жылкыны алсак, каскасы эле почти 25 000 турат да. 20-25 000 турат да, мисалы НСКда. Бир жылга 20 000, 25 000 турат да. Ошондо получается ошол эле расходту жаап берип атат да, өздөрүнүн чөнтөгүнө бир 5 000 сом калып атат да. Байкуш катары эле кичине башында калып койсо унчукпайбыз го эми бир 5 000 сом. Чай пайыначы. Чай пайга. Эми эркекче да. Эми ошол эле акчага бир жылдык страховканы жасап берип атат. Мына мисалы мен барганда уялып кеттим, чын. Мен 30 000 сомду бердим. Машинаны беришти. Эво полик салып берди. Эво полик астына көрүңбү, сонун кожаный эме полик. Ошону салып берди, элестетсең. 5 дс менен. Ошону салып берип атат. Зимний дөңгөлөк менен берди, жакшы состояниеде. Уялбайт кезин да бергенчи. Мисалы көп жерде өзүң деле байкап жүрөсүң го дейм мен. Зимний дөңгөлөктөрү жок. Зимний дөңгөлөк жок. Ооба, буда домкрат ключ жок. Домкрат ключ запаска булар негизи Кытай, Корея машиналары билесиң ошондой. Запаска жок. Анан жанагындай насос менен анан эме менен келет экен. Атайын Электрический насос. Электрический насос. Менде мисалы атам экөөбүз Европадан Hyundai Avanta алдырдык. Ошондо электрический насос анан заплатка деп коебу, жана насоско тагып, мындай жидкость сыяктуу экен да. Ошол жидкость насос аркылуу забивать этип, анан дальше кете берсең болот экен да. Типа заплатка сыяктуу экен да, ошондой менен эле берип коет экен. Запаска, домкрат, ключ деген жок экен да. И буларда да ошондой система экен. Бирок булардын комплектинде насос менен жанагысын салбаптыр да. Буларга сатып аткандачы. А запаска болбосо, жарылып калса эмне кылса болот ошондо? Же салып алса болобу багажга эле, салып алыш керек да анда? Местасы бар. Местасы барбы? Тигин астында кадимкидей эле. Ооба. Көтөрсө. Ооба. Чуңкур Ооба, кадимки эле чуңкур бар, жанагындай крепление жасап эле жана полноценный батабы же таблетка батабы ал жерге? Таблетка атат. Таблетка, Таблетка. Полноценный тыксалат, бирок жанагы полу көтөрүп калат да. Полноценный батат бирок. Бирок көтөрүп калат. Лучше таблетка салып койгон эле жакшы да. Тем более таблеткасын тапса болот да. Эми базарда тапсаң болот да туурабы? Кудай бергенде таптым мен. 1000 сомго. 1000 сом элеби? Базарда нормально. Мунун домкраты, буну көтөргөн домкрат 1500 сом. И ключ бир 500 сом турат көп болсо ключтөр. Гачный ключтөр жана 4 размери болгон жана. Крутой жана. 2-2,5 миңге эле бүтүрүп алсаң болот экен да. 3 край да. 3 край, Жанагындай знак мактар менен жана мелочтар менен 3000 сом край да. Эми знаешь, баястан өзүң ойлосоң, сон условияны кылып берсе 3000 сом край кетирип койсок, эчтеке эмес. Да. 3000 сом унутуп эле алсак болот. Мондай болбойбу, мисалы үчүн кийин машинаны төлөп берип, мындай юридический жактары кидала медала болуп андай болбойбу дегендей. Жок, мен договорлорун полный текшердим. Полный печать менен полный берет. Договорлор юрист аркылуу текшердим да. Силасы болот. Эми азыр видеого айтпай эле коеюн, эми бирок связьдар бар да. Юридический силасы бар. Юридический полный текшерилди. Фирма полный оформлен экен. Эми названиясын эле укпайсың, кыргыз автомол болуп турат. Осо, осо экен. Эми биздин кыргыз деп башына кошуп аткан болду да. Биз эмне кирет этмегиле. Ал кыргыздар экенби өздөрү тигилер? Жарым кээбиркүлөрү кыргыз, көнчөлөрү Кытай. Короче, кыргыздар ортомчу болуп, тигилер Кытайлардын машинасын расчётка. Короче, биздин кыргыздар аларда иштейт экен колунда. Менеджер сыяктуу болуп. Бирок хозяин өздөрү китаец экен. Бирок мен алар менен тааныштым. Мындай переводчик аркылуу сүйлөштүк да, бирок. Мен эми кытайчаны билбейм, эми англисча билем, бирок кытайча каяктан бизде. Эми переводчик аркылуу сүйлөштүк, жакшы тааныштык, чай пай ичтик. Мындай жакшы кишилер экен да. Мындай кидаладай көрүнбөйт да. Мындай сразу көрөсүң го. Ошондо получается, ошо страховкаларга эле 30 000 бересиң. Болду. Анан права жанагы менен барып туруп эле бат эле алып кетсең болобу,
1 сааттын ичинде. Действительно, баягы кээ айтып коет го, келип эле машинаны алып кетесиңер деп, Жок. очередке отуруп, Негизи эми экөөбүз билебиз аны, айтпай эле коелу, азыр таанытыпчы, бирок экөөбүз билебиз аны, текшерип жүргөнбүз аларды. Эркекче мындай элдер деле билет болуш керек, экөөбүз деле негизи ичибизде болсун, эми элдер деле, балдар деле билет өздөрү. Уккандар жетет деп. Уккандар жетет да. Ошондой кидалар көп болуп калды. Эркекче. Кээ бар да, мисалы үчүн арендада жүргөн балдар барып, ошол реклама сөзүнө ишенип алышат да, анан барып тарс оформлять. Анан ошол эле попал болот да. Барсаң 1 айлык очередке болуп коет деген машинаны занять койгон уже тиякачы. Ошентпай. Анан 1 ай келет, 2 ай күткүлөйт. Дөңгөлөк жок болуп калат. Ага сом жок, короче. Ар кандай эмелер жок болуп калат. Ходовкасы өлүк болуп калат, мисалычы. Эми ар кандай да. Мисалы үчүн мен эртең эле, например, барып туруп алам десем, алсам болобу, мындай эле, сразу эле. Мага чалып кой, смело. Офистен өзүм тосуп аламыз, эми смело өзүм алып берем. 30 миң берип туруп эле, анан айына 2000ден, күнүнө 2000ден. Күнүгө 2000ден, ошондо айына 60 миң сом болуп калат. Айына 60 миңден 2 жылга. Ровно 2 жылга. 24 айга, баягындай варианттар жокпу? Мисалы үчүн бир күн выходной мен деп туруп, бирок срок узартылып тияк. Жок, андай вариант жок бирок. Пока. Но момундай вариант бар. 1 жылын төлөп, анан бир 300 миң, 400 миң мен келсе, достошуп, акырын алып кетсе болот экен машинаны. Мен сүйлөшүп койгом да. 1 жылын төлөп туруп, кийинкисин ускоренныйраак кылса, азыраак акча төлөп каласың. Ошо мындай 1 жылын төлөп, кадимки өзүнүн условиясы мененчи. Анан ар жакта мисалы 700 миңде бериш керек да. А булар скидка кылып берет экен да, кичине скидка бир 300 миң, 400 миң сразу берсең, батыраак берип, бүтүрүп койсоң болот экен да. Өзүнүн эле басына келип калат экен да ошондо машиначы. Эркекче айтып коелу, өзүнүн мага таарынчтыктарда болбогон үчүн комментарийде айтып коеюн, өзүнүн машинанын баасы $11,000. Эркекче айтып коеюн. Өзүнүн баасы $11,000. Азыр мен баягыда анализ кылып жүргөн машиналарды издедим. Кыргызстан боюнча мондай 2 эле машина сатылат. Ишенесиңби? Бирөөсү 10,5 миң деп турат. Бирөөсү комплектациясы кичине жакшыраак экен, 11,5 деп турат. Наличка саткандар, Наличка. Лалафодогулар, Нет, машина кежи деген. Машина кежи. Болгон 2 эле машина, элестетсең, продажада. бул редкий машина да, еще келелек бияка. Мына жакшылап келелек да. А булардын мындай жүрүшү салыштырмалуу кандай экен, например, E2-ларга салыштырмалуу же башка электромобиль? Мягкирээк. Мягкирээкпи? Мягкирээк. Мисалы мен кайсы электромобилге салыштыра алам? Чанган А600. Эми балдар билет болуш керек, жана минивэн жана степке окшогон. Ашкебайкенин видеосун көрүп калгам. Ашкебайке дагы бир айдады го дейм, тест драйв кылып ошол. E2-ны мен айдаган эмесмин, чын айтайын. Но бензиновый машинага салыштырганда, мен Санатага караганда бул мягкирээк. Мисалы, балдар билген үчүн айтайын, Санатага караганда мягкирээк. К5 Санатага караганда мягкирээк. Мягкирээкпи жүрүшү? Мягкирээк. Мягкирээк и резвыйраак. Эми резвыйраак деп айтканда туура эмес, потому что бул электромотор баары бир. По-любому резвыйраак болот. По-любому резв болот. Но калгандан сонун да. Тест драйв кылып көрбөйлү? Эсличө, мисалы үчүн, например, мага жаккан болсо, мен деле алып кое берем. Может, башкаларга жакса, башкалар деле алып. Аз мына 4% калды, как раз. 1-2 сөз айткан жаат болуп калат. Бир көрөлү, без проблем. Рулду берем, көрөсүз. Кызык болуп атат, условиялары жакшы экен да, мисалы үчүн. Башкаларга деле, мисалы үчүн. Мындай условия, эркекче айтайынбы, эми балдар деле менин каналыма кирсе билет. Мындай условия эч жерде жок. Мен эле таптым мындай условияны, эркекче. Мен сенден угуп атпайм баазыр ушул. Эркекче мындай условия эч жерде жок. Булар негизи көп реклама деле кылбаптыр. Мен барып эле сарафанный радио менен эле кетирет, Мен барып эле өзүм тааныштарыма, балдарыма алып берем деп эле сүйлөшүп койгом да. Ошондо сен аркылуу канча машина бере аласың азыр? Азыр наличие, эркекче айтайынбы? Жакшы состоянияда 5 машина бар. Именно сен аркылуу ала турган машина? Нет, барса деле, потому что дагы еще келтат да. Эми, конечно, мындайраак состоянияда машиналар бар, бирок эми элге берген уят да. Аларды кичине ондогон жерлери бар, эркекче. Ходовкасынан Ходовка жагынан, керүкү батарея жагынан кичине мындай прошивка кылыш керек да, кичине вложение керек. А так могу пробегин карасам, одометр 63.350 жетип турат. Бул оригинал жагандай? Оригинал полный комплект текшерилген. 63.000, 21ден бери 63.000 эле жүрдү. Бул таксиде иштеген эмеспи ушул тиякта? Таксиде иштеген. Кытайда иштегенби таксиде? А эмне 63.000 эле километр жүргөн? Алар да ошондой экен да.
40 миң 50 миң жүрүп эле списание кылат экен. Таксиден Даже интернеттен көрсөң 40 миң 50 миң 100 миңден көп болсо. Бизде мондай го, например, санаталар, оранжевыйлар деле, башкасы деле, К5-лар деле келет го таксиде иштегендер. Булар не только Алар таксовый. 300 миң, 500 миң болуп келишет го пробегчи. Булар бирок не только таксиде иштейт да. Булар мисалы жөн эле компанияга сотрудниктерге да алынгандар бар да арасында. Түшүнүп атасың? Как служебный машина катарчы. Государственный сыяктуу, компания. Компания мындай, кадимки эле компания, как служебный машина типа бизде жүрбөйбү? Торговый агенттер, типа кола, молалар айдапчы. Ошол сыяктуу берип коет. Гаилерге деле машина берип коет, ошол сыяктуу. Берип коет экен дагы, анан 40 миң 50 миң сайын анан эметет экен да. Списание кылат экен да, мен 40 миң 50 миң кылып туруп эле списание болду. Потому что мен байкашымча мына азыр мен жана компаниядагы бирок 30 миң мен пробег, реальный пробег менен да машиналар бар тиякта. Эркекче айтып коеюн. Даже 30 миң мен. Ал чисто личный уже өзүндө жүргөн машиналар да. Ал не такси, ал чисто жана бирөө айдап жүргөн машиналар да. Компаниянын сотрудниктери ошол сыяктуу, А Кытайда мындай интернеттен элдер деле сураса Кытайда көп элдер мындай машиналарын айдабайт. Байкайсыңарбы? Мындай YouTube'да байкадыңбы? Даже көбүнчөлөр айтып калат жана Porsche жана кымбат машиналар жөн эле гаражда турат депчи. Булар деле ошол сыяктуу окшойт деп койдум да. Мындай көп деле айдабайт, кээде эле мындай парковкалар деле кымбат болсо керек эметпесе, парковкалар деле. Көбүнчө парковкаларында турат го деп атам да. А так бир жерге барып, шаардан бир жерге барып токтоп, анан өзүнүн жумушуңду бүтүрөм десең, парковкасы деле кымбатышып кетсе, невыгодно болуп калат. Ошон үчүн алар көбүнчө жөө жүрөт го деп атам да. Анан ошон үчүн мындай пробегтери арзандыраак, мындай канча карасакчы. Мындай байкасаң даже санаталар, таксовыйлар 500 миң, 600 миң келет, бирок мындай байкасаң арасында 100 миң, 150 миң менен эле машиналар бар. Байкасаң? Особенно жана 2-4 санаталар бар го, жана эмелер бензиновыйларчы. Байкасаң? 100 миң, 150 миң реальный пробег. Потому что алар жөн эле турат да. Алар көп айдабайт, чисто для себя эле, кээде эле бир жакка природа сыяктуу эле мындай чыкпаса, көп чыкпайт да. Жумушу мындай жакыныраак болсо жөө эле басып барат да. Аякта ошондой экен да. Жумушу жакын экен да, мындай бир 2 километрдай болсо, мындай алар велосипед менен же жөө басат экен да. Азыр мен могу айдап жүргөн К5 баягыда алганы барганда жана алсам, карасам, бул жана видеодо К5 да. 195 миң деп турат да. 199 миң бирдемке деп 200гө жакындап калган болчу мүмкүнчү. Анан карасам, ошентип турат, одометрчи. Анан состояниясын карасам, чарчап калган. Чарчабыраак калган да. Такси салондорчу. Еще крышасын карасам, тешик мурда тешилген жамалган жери бар экен, такси. А бул стопудово түрдүргөн да. Түрдүрүлгөнбү пробег десем, ооба деп коюшту. Короче, түрдүрүлгөн да явно. А бул состояниясын мына карап туруп, примерно жок дегенде 300 миң жүргөн да булчу. Сен бул машинанын мисалы состояниясын аз көрдүң да. Бир жерде чийик жерлери, мындай прям серьезный жерлер жок. Мына даже рулду карасаң, мына состояниясын. Бул пробег реальный да, көрүнүп эле турат. Мындай. А так могу ручкаларынан, мындай байкасаң, эшикти ачкан, анан могу айнекти көтөргөн. Состоянияларынан мындай 60 миңдей эле да. Анан кейбиркилердин могу кожасын карасаң деле, кожа өлүп калат, амон карасаң, мындай тытылган жерлер жок, прям идеал да. Мындай даже отуруп жана кейбиркилер отурса жана мындай как эме сыяктуу болуп калат, формасын алып эметип калат го, бул көрдүңбү? Таптаза. Формасын алып. Бул көрдүңбү? Таптаза болуп турат. Бул 60 миң реальный бар да. Мындай көрүнүшүнөн мындай көрүнүшүнөн эле бирип койсо болот да, по фактучу. А так түрдүрүп койсоң алдай албайсың да, көбүнчөсүнчү. Анан түрдүрүп мындай эле түрдүрүп койсо болот. Мисалы мен мындай эле азыр 5000 километр деп коем. По состоянию мисалы эч ким мага айтпайт да, что. Ооба, түрдүргөндөр деле хотя бы мындай реальныйраак кылып түрдүрүп. Блин, андай эмес да, мисалы 400 миңден 100 миңге чейин эмес да, это уже перебор да. Бир эми 400 миңден бири 200 миңге жүрсө мейли дейсиң да. Ооба, 400 миңден хотя бы 200 миң. 300 миңге, 200 миңге, но эме эмес да, 100 миңге эмес да, что слишком да. Тем более состояниясына карап. Же хотя бы мындай перекраска кылып мындай машинаны ондоп туруп анан түрдүрсө, анан мейли дейсиң да, анан уже жазаптыр типа нормально кылыптыр дейсиң да, анан жазып алгандай болду да. Мисалы сеники аренда канча? 1800бү? Жок, бул тааныштан эле. Негизи мындай К5-лар 1800 турабы эркекче. Комфорт плюс дагы болсо ошондой да. А так бул азыр комфортко эле кирет да. Чисто комфортко. Элдер мына мени алдатпайт. Кой, азыр санаталар 1800, 2000 эркекче. Саната К5. Аренда. Ооба. Андан тышкары мына газ
сен мына экөөбүз тең блогербиз, мына сен нормальныйсың менен айдан айтчы эркекчи 2000 сом койчу газ коесуң. Чынбы? 2000 эми айдаганга жараша да, мен аз эле көп айдабайм да. Эми негизи средний ярый коем. таксист эркекчи айтып койчу полный бак газ коет 2200-2300гө. Турабы? О, Турабы? аябай иштесең да. Ошондо арендасын даже минимальный менен санаганда 1600 деп коелу, Да. комфортко кирип калса, там 1600, саната 1600 менен санаганда, Мгм. ошондо 2300 сом еще сверху болуп атат. Турабы? 1900, жакта 2000, 3900 сом только 1,5 расход. деп койчу, 1,5 миң деп койчу, 1,5 миң аренда. 1,5 миң дегенде деле 3,5 миң расход. 1,5 миң газ, 3 миң. 3 миң деп кой, расход. 3 миң. Хорошо, 3 миң расход болгондо деле ал аренда болуп атат. Аренда. Еще көбүнчө жерде мына сен мени алдатпайсың, элдер деле комментарийде алдатпайт. Көбүнчө жер 50 на 50 ремонту. Турабы? О, Ходовкасы эмеси 50 на 50 турабы? О. Амортизатор санатанкы К5-дыкы канча турат? К5-дыкы жок дегенде бир 8 миң 9 миң турат турабы? 8 миң турат. Еще көбүнчө хозяиндар работасын сен төлө деп коет. Мисалычы. Эми айтпай эле коелу кимдир, бирок реально ошондой да. Көбүнчө хозяиндар работасын 50 на 50 дебейт, сен төлө деп коет. Ошондо жок дегенде бир 6 миң попал болот, турабы? Эси 2 аморт болсо 12 миң 13 миң попал болот, жөн эле. Мунун баягыда мына мисалы амортун сурашсам, ишенесиңби 3,5 миң сом. Ошондо кайсы выгодно? Муну выкупка алып койгонбу? Ходовка ошол эле акчаны кетирип мисалы санатага, арендада жүргөн санатага. Же до сих пор какой-то бир балакайдын машинасын арендага айдаганбы? Мисалычы мындай элден ошону сурайлы да. Комментарийде мен деле окуйм го дейм. А так 1800, 2000 деген арендаларды ким алат билбейм, бирок мен лично албайм да. Бизге невыгодно ал мындай. Эркекче айтайм, мен айдагам. 1800дөн Саната LF мындай биздин инелерибиз, байкелерибиз бизнеске кирсе керек эле ошол айдаган убакта. Айдаган убакта ооба. Кирчү? Бирок акыркы эми могу жылдары азыр кирбей калбады. Но кирчү бизнеске. Бирок мен уялчумун эркекче, оранжевый болчу. Оранжевый саната мен бизнеске барган уялчумун. Эркекче. Но могу акыркы январдагы акыркы обновленияга чейин К+га чейин кирчү да, мындай. К+ деп коелу. К+. Но эме эмес, бизнес эмес. Бизнеске кирет, но оранжевый менен уялчумун эркекче. Москвада оранжевыйлар болбойт го негизи. Аларда чисто черный же белый болуш керек, ак-кара. Ак-кара, темно-серый, по-моему, еще можно. Бизнесте? Бизде да ошондой негизи. Бирок бизде серебристый да можно болуп калыптыр. Тиякта серебристый нельзя. Акта темно-серый, кара, анан ак да. Мына көбүнчө элдер мени алдатпайт го. Темно-серый жана мокрый асфальт бар го, карага жакыныраак, ошондой можно экен да. Акта мисалы ошондой да. Канча процент болуптур зарядын көрөлүчү бир тест драйв кылып? 99 мына. Кичине калды. Бүтүп калыптыр, Болду уже считай. Азына кылып туруп анда. Просто бул 1% мындай кичине важныйраак да. Анда 1% толтуруп туруп, анан тест драйвдан переключение кылалы уже, анда. Ошондой кылалы. Бир жерге парковка кылып. Ошо сеники как раз парковка кылып, анан ошол жерден продолжение алабыз. Продолжение алабыз. Эмне видео тартканда. Тест драйв. Азыр спорт режим койдум, бирок чага нормально экен. Спорт режимде жакшы экен. Капята караганда жакшыраак бекен? Тартышы эмези. Тартышы да. Жүрүшүчү? Ходовкасы жакшыраак бекен, мягкийрээк бекен мен айткандай эле. Мягкий да? Маму капята мисалы. Сен айтып жүргөндө капята юму? Билбейм го. Примерно эле развесип эми. Примерно. Бул кичине жаңыраак окшойт походу. 2020 да? Көп болсо 2020 ресткен арты деп. Мотор бирдей эле да баары. Мотор ходовка ошол эле да. Амый. Апасян эле өттү го. Оя, алдачы. Сен айдаганын көрөлү жүрөсүң.
капятың монун жүрө алабы? Тәге күшті екен ұрық. Жөн мына эле. Ой, тартышты қатты тартат екен ұрық, Мындай экен. Эте еще мен катуу тепкен жокмун, прикинь. С пол педали да кой, еще катуу тебе элекмин. Баягы трассадан тебесиңде нормально, А.